Сайра Бөбө Касымова «Ит. Аңгеме». Жаздын алгачкы күндөрүнүн чыкыруун шамалы колду бетти аймалап, өлбөгөн жанга жаз келе жатат. Чыда, аз калды дегенсейт. Бул түбүң түшкөн жалган жашоодо баарын жасап, баарын жаратсаң болот экен. Бирогу менен да курсунчу. Убакыт өтүп жатат дейбиз. Биз өтүп жатканыбызды жаман көрчү элем. Ошол келе сону элдин көзүнчө сындырып сөз айтып койдум деп кубанып, өзүбүздү сындырганыбызды, убакытты кубалап өткөн өмүрдүн, калган көңүлдүн, жаман менен жакшынын, кубаныч менен кайгынын, аял менен эрдин, баланын дей койчу, эч нерсенин баркын билбей өтүп кете турбайбызбы жашоодон кээ бир кемпайлар. Кемпир ушуларды ойлоп, шадраңдап жылган асмандагы айдын, терезеден түшкөн жарыгын тиктей берип, негедир асмандагы айдагы мендей болуп шүйт болду бекен деп ойлоп алып, кайра өзүн өзү жемеледи. Карасаң деле үч бурчтук суроолорду өзүң бергенден тажабайсың деп өзүн өзү сын айткан кемпир болор болбос жылмайып далды. Бүгүнкү эл оор уйкуда жаткан түн менен кемпирдин тынчтыгын кыңылдап эмчек издеген жаш күчүктөрдүн үнү менен ит эненин жанчыдагы каңшылап жан аракетке түшкөнү кемпирди төбөсүнөн бирөө күч менен басып тургансыгандай кылып жиберди. Алдаш Ордубай, балдарыңды багам деп жүрүп тапкан энчиң ушул беле. Эмне кылат анан? Курсагы тойбосо уурдайт да деп ойлоду кемпир. Жок дегенде кыйналбай жан таслим болсоң эмне? Күчүктөрүң сени тегеректеп кыңылдап, сенин үрпү жумшак мамактарыңды издесе, сен жаныңды соогалап, армандуу каңшылаган үнүң кыйнап жиберди го. Кемпир жуурканын башына тартып, денесин жыйрып бүрүштү. Далайдан соң ит эненин каңшылап, күчүктөрүнүн кыңылдаган үндөрү угулбай калгансыды. Анан кемпир ушул шорду иттин таржымакалын эстей баштады. Кошунасынын үйүнө 10 чакты жаш күчүктөрү бар тайган пайда болду жакындан бери. Улуу кызын баш көз кылып, 3 баласын үйүнө калтырган үй ээлери Орусиядан бакыт издеп кетишкен. Балким өзүлөрү болгондо бул итти үйлөрүнө жолотпойт беле. Бала деген бала да. Күчүктү тайганда ашкан үшкөн тамак ашын берип, өзүлөрүнө үйүр кылып албаспы. Жаратылышында курсак тойгузуу, өз тукумун чоңойтуу, парсы өңдөнүп, тайганда көрүнгөндүн короосунан жаш козуларды көтөрө качып, тоокторду тырпырата басып, күчүктөрүнө салып берип, чогулуп жешип, анан 4 аяктап туруп берсе, күчүктөрү 10 чакты эмчегинин үрпүн дегеле алы жандарга албай соруп, ит эне эч ким туйбас энелик кереметке балкып турганын кошунасынын огородунан далай жолу көргөн бул кемпир. Ошондо табияттын, тагдырдын улуулугун алкаган, ит да болсо тытмалаган күчүктөрүнө балкый бергенин көрүп, керемет сыйкырга суктанган. Тукум ушинтип улана тура көрсө деген жаңылык ачып жаткансып. Энең түшкүрдүкү десе. Ушул окуядан 10 күндөй мурдараак болсо керек эле. Кемпирдин эсинде жок. Күн батыш тарабындагы коңшасынын баласы жолдон өтүп бара жатып, апа, жолдун тайганга уу берип салбайсызбы? Сиздин эч нерсеңизге тийген жокпу? Айылда тоок менен жаш туулган козуларды жеп бүтмөй болду деген эле. Курсагын тойгузгандан кийин күчүктөрүн ырахаттана эмсип, энелик бакытка балкыган ит эне элестеп кетти кемпирге. Жок балам, андай ишти кыла албайм. Күчүктөрү куурабайбы, деди кемпир жигитти тиктеп. Жигит мыйыгынан жылмайып, анта албайсызбы деп сураган менен ичинен байкуш алысып калган турбайбы? Итте да энелик сүйүү болобу? Аларда инстинкт гана бар да деп баласын басып кеткенин кемпир акыл бөйүндө билмек турсун сезген да эмес. Ошол сүйлөшүүдөн кийин бир апта өттүбү, же андан көп өттүбү, Айтор тоогун көтөрө качкан ит энени кошунан ошол уулу тоокту жеп, анан куураган куу кекирди тойгондон кийин күчүктөрүнө мээлими төгүлүп, энелик ырахатка балкып жатканда тайганды темир менен башка чаап, канк этип жыгылган тайган таңгылайып атарга чейин түн тынчтыгын бузуп, шүүн качырып, кыңылдап, анан тайган жан таслим болгон эле. Кыйналган ит эненин үнүн уккан кемпир улам кулактарын жаап, кирпик кага албай таңдатырган ошондо. Жай толукшуп аяктап күзгө таяп калган кештин биринде ошол тайганды жыга чапкан жигиттин ата келе ыйлаган үнү айылдын элинин үрөйүн учуруп,
Күздүн өкүмү, күз шамалы жигиттин боздогон үнүн алда алып кетип жатты. Кемпирдин кулагына тамак издеп кыңылдаган күчүктөрдүн үнү, тагдырдан соогалап жан сураган тайгандын каңкышлаган үнү, жигиттин ата келе боздогону баары жуурулушуп, башы чыңалып, өзүн коерго жер таппай, акыл эси ашынган адамдардын жасагандарына күчүктөрүн баган деп куу кекиртеги үчүн жан берген тайганды баарын жек көрүп жектеп, кимисин аяп, кимисин актаарын билбей, бул баш аягы мыйзамсыз, заң законсуз татаал тагдырды жек көрүп да, аяп да, акыйкатсыз жашоо деген күрөштө кээде актап, кээде боктоп да, айтор эмне деп айтаарын эч ким билбесин билип туюп, үй бүлөсүнө да эч нерсе деп айта албай, буулугуп туталанып, кеч күздүн бир түнүндө сансыз ойлордун көлүндө кимисин актаарга жылчык таппай жатты кемпир. Анан качандыр бир акылды усунган бирөөдөн уккан, бирок өзү анча түшүнө бербеген кармасы бузулду деген сөздү өзүнө өзү алаксытып кайра кайталап жатты.